7 каналда Түнкү шоу программасынын 2-чи чыгарылышы. Барыңыздарга кадырлуу кеч, кутман кеч каалайбыз кызматыңызда. Бектур Жумабаев, демек биз менен бирге болуңуздар. Баштадык анда. Урматтуу телегөрүүчүлөр, өзүңүздөргө белгилүү, бул программанын алкагында белгилүү инсандарды биз конокко чакырабыз. Бүгүн күлкү жаратуучу, тамашоочу Момин командасынын мыкты оюнчуларынын бири, биз эле урматтаган жана көптөгөн кинокомедияларда өзгөчө роль жаратып келе жаткан Динара Багышбаева. Кутман кечиңиз менен. Саламатсызбы? Алгач эл менен амандашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы, кыргыз элим, тынчсыңарбы, амансыңарбы? Силерди аябай сагындым. Мен келдим дейсиз. Мен келдим. Жана биздин үн режиссер Макс. Сен үн режиссер деп аласың. Кандайсың? Кош келдиңиз. Рахмат. Биздин куттуу. Чайлар даярдап койсуң. Чайлар даярдап, могу таттуулардан. Өзүң бышырдың ба? Ооба. Бар болго айтсам бышырып беришти. Рецепттерин бересиңби? Биздин өнөктөштөрүбүз бар бол таттууларынан. Мен деп кое берсең эми. Мен талам. О, деп калсын да эл дагы. Эфирге чыгып эле дейсиз. Мен кылдым дер да. Негизи мындай эле жүрөсүң го дейсиз. Негизи Динеречке, алгач эле биз Instagram баракчасынан баштайлы. Instagram баракчаңызда канча катталуучуңуз бар? 178. Жана билбейм, 178. Эртең менен 6 болчу, билбейм, азыр 7 болуп калды дейсиз. Жок, 178.000 канча дагы да. Ушундай бар. Демек, Instagram баракчадан жарнама сыяктуу видеолорду киргизип акча таап атасыз. Сөзсүз да. Сөзсүз түрдө, албетте. Неге адамдар сурап атса, Динара эже ушундай деп мага айтып атса, неге мен жок деш керекминби? Аларга реклама керек. Мага акча керек. Взаимовыгода деп коет го, алга дагы, мага дагы дегендей. Ооба, сөзсүз түрдө. Биз сиздин Instagram баракчаңызга башып бактык. Негизи үйдө тамак жасап аткан сүрөттөрүңүздү киргизесизби? Сториске киргизип турам, анча-мынча. Анча-мынча, э? Бир айда бир жолу. Ооба. Биз ошондой сүрөтүңүздү таап алдык. Койсуз. Бул жактан экранда мүмкүн болсо коюп берсеңиздер. Динара Багышбаева. Бир аз жаңылыштык болуп калды бул. Динара Багышбаева. Жаба жүдөп калды. Динара Багышбаева 30 жылдан кийин деген сүрөт. Бирок стильный экен, мен 30 жылдан кийин. Ак жоолук менен дейсиз. Нормально. Карасаң жакшыраак эле. Көйнөгүм менен сыртындагы пальтом мындай түсү. Совпадение деп коет. Жакшы. Кийинки сүрөт көрсөтүп койсоңуздар мүмкүн болсо. Динара Багышбаева Маша жана Аю мультфильминде ойноп калса, кандай болмок деген. Аябай сулуу болот келдим, көздөрүм аябай чоң, назик кыз болот келдим, карасаңар. Мени көргөн. Сиз үйдө тамак жасап аткан сүрөтүңүз. Бул кишиби же аялбы? Негизи аял. Аялбы? Биз көп көрүп калдык акыркы күндөрү сиз Vine сыяктуу видеолор киргизе баштадыңыз. Сизге бул логотип эгер макул болсо колдонсоңуз болот. Рахмат, аябай кооз болуп чыгып. Динка Vine деп өзгөчө видеолордун аягына колдонсоңуз болот. Болду. Мына ушундай кыскача. Эми кыска нуска суроолорду берейин, ошол суроолорго жооп бериңиз, анан кийин биз баарыбыз билебиз, сиз мыктырдайсыз, тамашоодо дагы акыркы күндөрү жакшы бир чыгармаларды элибизге тартуулап баштадыңыз десем жалгышпайм. Мына ошол чыгармалардан кыскача аткарып бересиз. Макс сизге жардам берет. Демек, толук аты жөнүңүз? Сапарбай кызы Динара. Кыргызстандын калкынын саны канча? 6 миллиондон ашат да. 6 миллиондон ашуу. Кызды үйдө кыл жатпайт. Кыл жатпайт. Автоуназдын чыгарылган жылы? 2001. Телефон номериңиз? 000 дейсиз. Сен сатып эчте калсын. Көп чай ичесизби? Ооба. Бир отурганда? Негизи биздин үйлөрдө чайды көп ичебиз. Биз чайкор деп коебуз. Эмне дегенде мен апам аябай чайды жакшы көрөт. Постоянно свежий чай дамдап туруш керек. Ошондой чай кичине муздап калса эле башталат үйдө. Ошого свежий чай даяр болуш керек. Ырдап бериңизчи. Кыскача. Кеттик. Үндү даярсыңбы дейсизби? Tam tararararam taram tam
Тарарарарара, тарарара. Солнышко, ты мое ясное, где ты, тебя я ищу. Что же, быть может, прекраснее видеть улыбку твою. Солнышко, ты мое ясное, как же мне жить без тебя? Что же, быть может, прекраснее просто любить тебя? Закрываю глаза, представляю тебя рядом, ты теперь далеко. Жизнь мне кажется адом, ты теперь не со мной. Может быть, с другой, чтобы стало легко, я глаза закрою. Солнышко, ты мое ясное, где ты, тебя я ищу. Что же, быть может, прекраснее видеть улыбку твою. Солнышко, ты мое ясное, как же мне жить без тебя? Что же, быть может, прекраснее просто любить тебя, любить тебя. Азамат, үнүңүзгө береке. Негизи азыр ырдап атканыңызда. Браво, маэстро. Азамат, Макс, сага да жаныбачылык элик. Биз улантабыз. Негизи жакынкы күндөрү Сапар Эркебаевдин Коштошуу деген чыгармасын жаңыча вариантын ырдап чыктыңыз. Ушул ырды ырдаганга эмне себеп болду? Кантип ырдап калдыңыз? Мына ушул тууралуу кыскача айтып берсеңиз. Сапар байкенин ырыны жаңырлар бар экен эле. Бишкектен келген экен эле. Анан кийин бизде Жомарт деген иним бар. Жомарт Доронбек ул менин менеджерим болуп иштейт. Өзүм эле иним братишкам. Ошол айтып калдым, Динаржи, ушундай Сапар экенин жаңырлары келиптир. Бир угуп көрбөйсүз деди да, эгер көңүлүңүзгө жакса, может, ошону ырдап чыгасыз деди. Анан макул деп ырдап атат элек. Анан кийин эле ошол ырга кетип калдык да. Жаңы ырлар эмес эле. Ошол ырды мен дагы жаштыгымда эле эме мындай мектепте окуп жүргөндө аябай мындай популярный ыр болгон ал ырчы. Ошону эгер экинчи жашоо берем деп калды да, ошол ыргачы деди эле, эгер мага берсеңиз дедим да, мен ошону сизге кандай кыласаңыз ошондой ырдап, ойдоңуздай ырдап берем дедим. Десем, берем Макул дедим. болду. Берем дедим эле, берем деп берип койду, ошентип ырдап таштадым. Ырдап таштадыңыз. Демек, кеңес мына ушул чыгарманы тыңдайлык. Жалпы көрөрмандарыбыз дагы. Коштошуу? Ага. Бул чыгарманы күтүп атат. Беш тур сен үчүн. Мен үчүн. Жана жалпы көрөрмандарыбыз үчүн. Жана мен кыргыз элим үчүн. Эч качан коштошпой жүрүңүздөр. Ага. Коштошууга колум барбады. Өсүгөнүм мени алдады. Жалоруп сени карап, көздөрүң балбыл жанат, көздөрүң балбыл жанат, ардагым. Жалоруп сени карап, көздөрүң балбыл жанат, көздөрүң балбыл жанат, ардагым. Болду. Азамат сиз. 3 куплет аны ырдап бүткүчейин ийиле бересиңиз. Ага. Негизи Сапар өзү мыкты жазат ырлардычы. Эрде Сөзү обону ошо Сапар Эркебаевдики, сиз Азаматсыз. Көңүлдөн алып кетет да, эмнегедирчи. Мындай жаман сонун ырлар. Ага. Албетте. Бул сонун чыгарман Динара Багышбайдын аткарышында болду. Буга чейин Сапар Эркебаев сонун аткарган, жалпы көрөрмандардан өзгөчө бир ордун тапкан чыгарма десем жаңылышпайм. Экинчи өмүрүн Динара Багышбаева берди жогоруда. Эгерде сиз бул чыгарманы окугуңуз келсе, интернет барактарынан издеп уксаңыз болот. Жана ал жактан Коштошуу Динара Багышбаева деген. Ага. Көчүрүп алып, уюлдук телефонуңуз аркылуу уксаңыз болот. Эми бир аз тамашоо тармагына багытыбызды буралы.
тамашоого кантип келип калдыңыз, Нонем командасы менен кантип чоң сахнага чыгып калдыңыз, мына ошол тууралуу айтып берсеңиз, биздин агаларыбыз кантип сизди өзүнүн командасына кошуп алды? Ошол боюнча. Кантип кошуп алдыбы? Кантип кошуп алды? Кантип кошуп алды? Тамашада Ош шаарында Ош технологиялык университетинде студент болуп окуйт элем. Ал мезгилде универсал командасы азыркы окуйт эле. Алар менен бирге университеттен бери кошо бир команда болуп жүрөбүз да. Студент кезимде факультеттер аралык КВН тамашалоо болгон. Ошол жерде биринчи орунду алдык беле, ошондой болгон. Анан мени эмеге Асат байке менен Адилет байке Асат Production деген билесиңер го, азыр ошол бир команда элек да. Ошолор менен бирге Ошту деп команда түзүп чыкканбыз. Тамаша Ош филиалына. Ош филиалында. Ошол жерде биринчи оюнумда эле мени Муратке көрүп калган. Деп ойногонун көрүп сахнанын артына өткөндө эле мага ушундай кыз керек эле, мен ушундай кызды издеп жүргөм деп. Сен биздин командабызга кошулуш керексиң, биз жарым финалга кетип атабыз, 5-сезон эле анда. Ошо сен бизге кошулуш керексиң, андай деген макул дегем. Мен апам менен сүйлөшкүлө депчи. Апам менен сүйлөшүп, ыраазычылыгын алып. Демек агаларыбыз үйүңүзгө барып сүйлөшкөн апаңыз менен. Эсимде да жок, үйгө барды эле. Ушунча көп жыл өтүп кетти. Үйдүн алдынан алып кетти эле. Ошо эсимде жок да. Ошо точно айта албайм. Ошентип кошулуп калдыңыз. Апамдар менен көрүштү эле, ошо эсимде жок да. Бирок уруксат сурашкан да эсимде бар. Уруксат сурашкан. Демек эми тамашоо тармагынан сырткары азыркы учурда кино тасмаларда, кинокомедияларда роль жаратып келатасыз. Жакында эле жалпы көрөрмандарыбызга сунушталган Кайнене кино тасмасы, кинокомедиясы. Ошол киного кантип тартылып калдыңыз? Ошол кинодогу кыйынчылыктар сиз үчүн бир эң кыйынчылык жараткан образ кайсыл болду? Кыйынчылык кышында болду. Эмне дегенде кино кышында тартылды го. Ошого мени Эркин байке ошо кинодогу биздин кинонун продюсери кошумча менин күйөөмдү ойногон. Ошо Эркин Парпиев агайыбыз экөөбүз свиданиябыз болуш керек эле, жолугушубузчу романтичныйчи. Ошол жерде өтө суук эле. Кинодо анча билинбейт, бирок мага жакшына карасаңар, кинодо менин мурдум мына учу тоңуп калган. Кызарып тоңуп калган. Еще лимонадты болуп коюшкан ичкиле депчи. Ал жерде Бондун ысында адашпасам. Немеде жок. Спортивный зал бар экен кичкентечи. Ошол жерди украшать этим да бажа салгалапчы. Ошолор баарын даярдап, ошентип анан кийин кирип отуруп, ал жерде дубль, бир эле дубльдан тартылбайт да. Ал жерде крупный план, мындай план дегендер бар да. Ошол жерди тартып бүткү чейин биз тоңуп калганбыз да. Мынантип отурганбыз да. Бакы уже сүйлөйм деймин, оозум ачылбайт, негеден тоңуп калгам да. Ошондой мезгилдер болот да, эми эсте каларчы. Ошончо кышында кино тартпагыла. Биз тартып көрдүк дейсизби? Тартпагыла. Болбойт экен деп коюңуз. Кино тасмадагыдай эле негизи эле жашоодо, бирок жараткан сактасын. Эгер кайненеңиз ушундай болуп калса, кандай ыкмак менен кайненеңизди жибетет элеңиз, көңүлүн алат элеңиз? Кудай сактасын. Болбой эле койсун дейсиз. Андай кайнене болбой эле койсун. Кудайым буйрса менин кайненем иншалла өтө жакшы кайнене болот. Өзүм апамдай, мен ошондой тилеп келем. Өзүм апамдай болсун депчи. Мындай бир тууганның мындай келин эмесчи, апам, кызым деп жүрсө дейм да. Ошондо мындай гармония болот деп ойлойм да. Мындай бири-бириңе сый урмат, бири-бириңе сыйлап, анан кийин эптеп эле ошо кыздын минустарын табып издей берген тура эмес, эмне дегенде келин дагы адам, келинка тоже человек деп коет го. Ошондой эле, ошого кайненелер силерден суранып кетем. Болочу кайненелер. Келиндериңерге өзүңөр дестегиле дейм. Эгерде мына ошол кино тасманы көрсөңүздөр, анда дагы да жакшыраак түшүнөсүздөр кайненелерди. Кайненени көрүп койгула. Ал кинотеатрдан алып элек пока что. Ооба. Көрсөңүздөр болот дейли. Кыска нуска, оюн жок. Мен азыр сизге суроо берем. Ошол суроолорго ооба жана жок деген сөздү колдонбошуңуз керек болот. Бир дагы сөзгө ооба жана жок деген сөздү
колдонбостон жооп бересиз. Демек 1 мүнөт убакыт ичинде мен азыр убакытка коеюн дагы. Андан кийин баштайбыз. Мен сизге суроолор берем. Ошол суроолорго бат-баттан жооп беришиңиз керек. Баштадык анда. Негизи шаарда эле окуп бүтүргөнсүз да мектепти. Албетте. Албетте. Ооба жок дедиң сенчи. Ошого албетте. Анан эле Оштуда окуп калдыңыз. Албетте. Жок, бир сөздү кайра колдонбой, жок. Башка сөздү колдонуңуз. Негизи Ош технологиялык университетинин табигый техникалык факультетинде окугум. ошол жерде окуп бүтүрдүңүз. Окуп бүтүрдүм. Негизи эле жашоодо эрке кызсызбы же оор басырыктысыз? Экөө тең, мен эркемин дагы, оор басырыктын. Мен түшүнбөйм, менчи мындай эки жакты тең, стихия эки жакта тең бар. Бар тармактан барсыз. Базардан эле кийинесизби? Базардан, магазинден, ар кандай болот. Интернет магазин. Мен кетип аттагы мындай жолдо мындай келпеген бир магазин болсо алып кетер, мага жаксачы. Көнгө тура келсе. 15 сом, 20 сом, 1 сом болсо дагычы мындай мага жакса болду. Мен анда мындай люкс брендтерди издей бербеймин. Ошо. Тамаша Ош филиалынан уткан автоунааңыз бар, Албетте. Албетте деген сөздү колдонуңуз буга чейин. Негизи эле командадагы жигиттер сизге белек катары бергенби же аларга кандайдыр бир деңгээлде акча каражат бердиңизби? Акча каражат бергем. Акча каражат бергенсиз. Андан кийин түшүнүктүү. Инстаграмга канча убакыт коротосуз? Менче көп эле го дейм. Түзүк эле. Болуп турат. Вообще иногда бир күн карабай кое берем. Баары бир. Келе жумушка койгондо. Таптуу көп жейт окшойсуз. Жей. Не болду эле? Ноной менен жүргөн учурда бир ыңгайсыз болсо керек, жалаң эле жигиттердин мырзалардын арасында. Кандайнан? Ноной командасы менен жүргөн учурда, мисалы үчүн концерттеби же кино тасмадагы айтор ыңгайсыз болсо керек. Жалаң эле мырзалардын арасында же ар кандай болот. Адамдар анча-мынчасы түшүнбөйт да. Такындай. Көп балдардын арасында бир кыз кантип эле депчи. Анча-мынчасы түшүнөт. Ошого менин өзүмүн кандай десем, совесть чиста дейт го. Ошого мен апам алдында, Кудайдын алдында бардыгы билет, биз бир туугандайбыз. Ошого түшүнбөгөндөргө түшүндүрүп кетейин, биз бир туугандайбыз. Ошого эч кандай ыңгайсыз болуп эме болбойбуз да. Бири-бирибиз менен жакшы мамиледе жүрөбүз. Бектур, өзүң дагы биз менен жүрөсүң го. Же андай эмеспи? Не деп албайсызбы? Ошондойбу? Мен убакытты карап эле 2 мүнөттөн ашып кеттим. Кечирип көп сүйлөйсүң. Келеңиз, мына ушул жерден кыскача маегибизге тыныгуу жарыялайбыз. Сонун чыгарма каралык. Твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Буду я тебя любить, сердце бережно хранить. Целый мир готов тебе я подарить. Это небо для тебя, эти звезды для тебя. Это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Az жеке концерт коюп беребиз, Бектур токтотуп коебуз. Эң самый, өнүңүзгө береке. Негизи кыргыз тилинде эле эмес, чет өлкөлүк тилде да мыктырдайсыз. Бар болуңуз, ийгилик каалайбыз дейли. Бар болоюнбу? Бар болоюнбу, чындаппы? Эми кысканыбызга оюн зоокко кезек беребиз. Наушникти аласыз мүмкүн болсо. Мен сизге музыка коюп берем. Андан кийин мен айткан сөздөрдү табышыңыз керек болот. Троллейбус. 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 Гойнок. Гойнок. Конок. Гойнок. Гойнок. Гойнок.
көйнөк, калпелеп нерсе сүйлөп атасың, э? көйнөк, Конок, көйнөк. Кийинкиси. No name. No name. no name, No name. Клавиатура. 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 Угуп атабы? Укпай атасызбы? Угуп айтат, жок. Телефон. Телефон, Телефон. Диван. диван. Угуп атасыз. Ha? Угуп атасыз. Угуп атасыз. Мен түшүнүп атам оңунан. Түсүнүп атасыз. Гитара. Тарак, Гитара. 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 ШТК, Гитара. 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 түшүнбөдүм дальше. Дөйлөп. Гитара. Гитара. Чынара, Гитара. Динара. Жакындаштыңыз. Бул жерде өрсөм болот. Музыка. Музыка, Музыка. Убакыт. Убакыт. Куба, Убакыт. губа, Убакыт. убакыт, Убакыт. Филиал. Филиал. финал, Филиал. 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 финал, Филиал. филиал, Улантабыз. филиал. Ооба. Менимче. 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 Болду, чече бериңиз. Анча-мынча сөздөрдү калпелеп бизди түшүнүп койдум. Жок. Макс күбө эрде биз кошсун сөз кошкон болсоңуз анда айтсаңыз. Демек, эми Instagram баракчаңызга баш багабыз. Телефонуңузду мүмкүн болсо алсаңыз болот. Instagram баракчаңызга кириңиз. Жана мен белгилүү инсандардан 4-өн айтам. Бирөөсүн тандап алсаңыз керек болот. Айдана Дека, Чолпон Талипбек, Айгерим Расул кызы, Айжамал Кабылова. Айжамал Кабылова. Айжамал Кабылова. Демек, эң акыркы сүрөтүнө киресиз. Самир мырзаны тандасак болбойбу? Жалаңган айымдар Деке каршы. Эң акыркы сүрөтүнө киребиз. Кайсы сүрөт экен? Эң акыркы сүрөтү Айжамал Кабылова. Акыркы сүрөтү жүрөк коюп коюптур. Дөсөт катыштыр. Көрсөтүп койсоңуз болот. Тойдогу сүрөт. Пайдалуу сүрөт. Рассарды атканда тап. Демек, комментарий калтырышыңыз керек болот. Не дейбиз? Ушул дагы макияж болду. Фу деген жазууну калтырасыз. Ой, тири. Кантип болсун, андан көрө мен үйдө жакшы макияж жасайм өзүм эле деп жазасыз. Эгерде баштатсаңыз, анда сториске достор жаңылык. Мен эми картошка базарда сиздерге картошка сатам. Менден алып кетсеңиздер болот деп жазасыз. Кайсыл вариант тандайбыз? Сторис деле тандайбыз. Сторис тандайсыз. Сториске достор жаңылык. Дабыр жол текстин айтып койсоңор. Достор жаңылык. Мен картошка базарда картошка сата баштадым. Менден келип алсаңар болот. Достор, жаңылык, мен картошка базарда картошка сатып баштадым. Келип менден алып кетсеңиздер болот. Мен сиздерге скидка менен сатамын. Ошо, мына киши мени кыстап атат. Бүгүнкү түнкү шоу деген программада ушунда утулуп калдым. Ошого ушинтип айтып келе деп атат. Ошо. Картошканы менден алгыла. Мына грузить этип койдум. Азаматсыз. Мынакей. Жалпы биз айткан шартты аткардыңыз, азаматсыз. Эми бүгүнкү эфирибизге келип бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык бар болуңуз. Сага да рахмат. Аябай шаңда отурдум мен менен бирге раса күлүп. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Жана биздин өнөктөшүбүз болгон Барбол таттууларынан адал таттуу дайыма жаңы гана таттуулар. Рахмат. Барболду көргөндө Розыгрыш кылбайсыңбы? Жок. Болду. Розыгрыш кылбайбыз. Бүгүн сизге биздин өнөктөшүбүз болгон Барбол таттууларынан белек. Рахмат. Эркин микрофон болсун келиңиз. Сага рахмат. 7 каналга рахмат. Ийгилик каалаймын, өнүгө сөргүлө. Дайыма ушундай жакшы тосолосуңар.
оператордан баштап ушундай звукорежиссерыңарга чейин баарыңар ушундай жадырап жайнап тосаласыңар. Ошон үчүн дагы кенен отурабыз. Ошо рахмат да бир жолу. Анан кыргыз элиме тынчтык каалаймын. Жакшы каникулдарды сонун өткөргүлө. Буюрса эң мыкты каникулдардын бири болуп эсептелинсин. Дагы бир жолу чаң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Түнкү шоу программасынын кезектеги чыгарылышын биз жыйынтыктадык. Барыңыздарга кадырлуу кеч, алдыдагы эс алуу күнүңүздөр мыкты деңгээлде өтсүн деген жакшы тилегибизди айтабыз. Биздин өнөктөштөрүбүз Барбол таттуулары жана Ош шаарындагы Тынчтык соода борборунун 2-кабатына жайгашкан Таев прокат костюмдары. Бул жерден мырзалар келип сиздер сонун костюмдарды алсаңыздар болот. Жана биздин үн режиссерубуз Макс чыгармачылык ийгилик сага дагы. Жана биздин бүгүнкү коногубуз күлкү жаратуучу, ырчы, актриса Динара Багышбаева болду. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Чал-чалам. Бектур Жумабаев кызматыңызда болду. Чоң рахмат достор, бар болуңуздар. Чал-чала, чал-чала.